Атамекен фракциясынын 5 мүнөттүк убактысы берилет. Урматтуу депутаттар, азыр Садык мырза сүйлөп бүтөрү менен эле добушка өтөбүз. Келсеңиздер добуш беребиз. Сөз депутат Садык Шерниязовда. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. 2 күн мурун Дүйшөнкул Чотонов деген мырзаны билесиздер. Кээ бирөөңүздөр коллега болуп иштеген, кээ бирөөңүздөр менен жакын саналаш болгон. Кыргыздын бир жигити барып жолугайын деп түрмөгө бардым. Ошол жерде сүйлөшүп отуруп, Дүйшөнкул Чотоновдун сөзүн силерге жеткизип коеюн, кандай болгон чындыгын. 13 май күнү мен Бишкекте болгон эмесмин. Ал боюнча тастыктаган справка бар. Кыргыз авиациясы атайын справка бериптир сотко. Ал күнү Ошко учкан экен ал киши саат 11:55-те. Бир эле вертолет учуптур Ошко. Бирок ушул отурган соттун арасында отурган мынакей дагы жогорку сот болуп келем деп отурган Ирина Воронцова ал киши ушул жерде болуп Модин менен сүйлөшүп Супарага барып чай ичкен деген жыйынтыкка келип, ошонун негизинде түрмөдө отурат ал киши. Ал киши Ошко учуп барганын жүздөгөн, миңдеген кишилер көрүптүр. Бул ошол билесиңер, ошол бийликтин Текебаевдин ишин фальсификация кылыш үчүн атайын ойлонуп табылган дата ташталканы чыгып, справкалар менен далилденип отурду. Бирок ага карабай, ал киши түрмөдө отурат, аны соттогон киши жогорку кеңеште отурат. Тагдырдын тамашасын караңыздар. Эгерде биз ушундай кишилерди дагы деле сотко өткөзө бере турган болсок, анда ким билет кимдин тагдыры кандай болорун. Ошол Дүйшөнкул Чотоновдун, Өмүрбек Текебаевдин тагдыры барыбыздын башыбызга келип калышы мүмкүн. Эгерде ушундай кишилерди биз сотко дагы шайлап бере турган болсок, дагы канча таш талканы чыккан тагдырларга биз күбө болушубуз ыктымал. Дагы канча арыз муң, акыйкат тебеленип, саясий иш менен түрмөгө дагы биздин эр азаматтары, элим деп, жерим деп, демократия деп күйгөн эр азаматтарыбыз түрмөдөн орун алып калышы мүмкүн. Ошондуктардан мен сиздерден суранар элем. Эгерде ушундай иштерди фальсификация кылган сотторду биз жогорку сотко шайлай турган болсок, анда биз ушу кыргыз элинин өкүлдөрү болуп, парламент болуп туруп, андай кылганга акыбыз жок деп эсептейм. Урматтуу коллегалар, ал киши ушул зарын бардыгыңыздарга айтып жиберди. Көбүңүздөр билесиздер, көбүңүздөр таанышсыздар. Андан башка бул иште айта турган нерсе көп. Мисалы ошол эле кабинеттердин жаңылып калышы белгисиз себептер менен, ошол эле Модиндин мисалы ушул Бишкек шаарында жүрбөй, Супарага барбай эле башка жерден телефон чалуулары атайын тарификация менен тастыкталып турса дагы биздин күжүрмөн соттор тереңден тескери иш кылышкан. Биз кантип ушул сотторду анан кайта жогорку сотко шайлайбыз? Өзү негизи биз сотторду акыйкат болушу кыла турган абзел убакка кеттик. Баягыда да айтып өттүм бул нерсени. Биз ушул сотторду чынында акыйкат шайлоонун дагы бир механизмин ойлоп табышыбыз керек экен. Ушул соттордун ишке алыша турган дагы бир механизмин ойлоп табышыбыз керек. Болбосо бийликке, же болбосо дагы бир башка нерсеге, же болбосо байлыкка, же болбосо дагы бир кызмат абалына алданган, же болбосо ошол ишке кириптер болууга өзү бел байлаган уят жок соттор кайта жогорку сотко кете бериши ыктымал. Мен сиздерден дагы бир суранам. Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу мыктылар, урматтуу катталар, минтип кыргыздын эр азаматын жалган жала менен соттогон соттор жогорку кеңеште отурбаш керек. Рахмат. Жогорку сотто отурбаш керек.